айт десе, кээ бирибизде бизде айыл жерге башка жерлер көп жерлерде бир аза күтүү же өткөндү эстөө деген менен ушундай бир айырмаланып калганда жок. Тескерисинче бул өзгөчө майрам, ушундай майрамдык деңгээлде шаң шөкөт менен, көңүл ачуу менен, ойноо менен өткөрө турган чыныгы майрам мына ушул. Биз 3 жылдан бери Ош шаардык казыят менен биргеликте себепкер кайрымдуулук фонду майрамдык маанайды болушунча жакшы деңгээлге өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Бұл бүгінгі майрамдың мақсаты ошол кичинекей уул кыздарыбызга Курбан айт биздин майрам экенин билдириш максатында болуп атат да. Ошого азыр балдарыңарга подарка берип атканда Курбан айттын шултоосу менен подарка алтасында кулагына куюп койсоңуздар дагы жакшыраак болот. Неберелерибиз дагы аябай сүйүнүп атышат. Баары бекер экен деп жакшы нерселер таркатылды. Сонун уюштурушту, рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Ушундай нерселерди уюштуруп тургула. Шаарыбызда ушундай иш-чаралар көбүрөөк болуп, ушундай иш-чаралар тез-тез болушун каалап кетет элек. Уюштуруучуларга деле ушуга салым кошкон бардык бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Майрамыңар кут болсун. Рахмат. Кимдер неме кылганга бар ушул Алла ыраазы болсун. Сонун баары жок жакшы, аябай. Уюштургандарга рахмат. 3 жылдан бери өткөрүлүп аткан Айт Маарек программасы токтоосуз Ороза айт жана Курман айтта себепкер кайрымдуулук фонду менен Ош шаардык казыяты биргеликте Ош шаарында өткөрөбүз. Бул майрамга жалпы Ош областындагы региондордон, райондордон жана Ош шаарынын тургундары келип катышат. Акысыз балмуздактар, мындай оюнчуктар жана суусундук, тамак аш жана ошондой эле сахнада шариатка дал келген кызыктуу оюн зооктор болот. Бул майрамды уюштуруудан негизги максат бул күн Алла Таала белгилеп берген майрам курсан болуш керек. Бул курсан болуусу муктаждардагы, байлардагы бирдей деңгээлде курсанчылык маанайда болсун деп акысыз кылып таркатабыз. Анткени майрамда акчасы көп болгондор курсан болуп, акчасы аздар өксүк болуп калбасын деп болушунча элден алып кайра элге бере турган майрам. Дээрлик баш аяк эсептегенде 1 миллион сомдук иш-чара. Демөөрчүлөр, ушул жеке ишкерлер, жаштар, айрыкча жаштар көп. Кыргызстанда жашап кыргыз тилин сыйлабагандардын кылыгы. Я просто требовал. Да ты такой нацист, поэтому ты и требуешь. Я не нацист, я просто у него спросил у нее. Ты нацист. Вот таких, как ты, сажать надо, блядь. А где ваша кухня? Еще раз кухня, ты. Где ваша кухня? Еще раз ты. Нет, тебе. Я тебе скажу, еще раз ты, сука, скажешь что-нибудь на меня, я тебе переверну, блядь. Конечно. Я тебе покажу, блядь. Я сейчас подойду к вашей кухне. Да пошел ты, Сейчас знаешь подойду. куда? Хоть куда можешь Сейчас идти. подойду. Пожалуйста. Не Чего пойду. вы материтесь? Чего вы материтесь? Ты, блядь, закрой Чего свой вы рот. материтесь? Мою дочку, блядь, обижаете, Чего вы а? материтесь? Вы кто такие сопляки, блядь? Мындай. Сопляк, блядь. Мен бұл қызға айттым да. Смотри-ка, нацист, Қырғызша ёбаный. сөйлесем біле. Айттым Түшінбөсе жек айттым, хорошо, аны үйренбесін өтсем, я не хочу, почему я должен түсінбеймін. Хорошо деп қойдым аны. Билбейді. Бұлар орысша сөйлейді. Сілер аны айтпашыңар керек та. Неге айтпашың керек? Неге айтпашың керек? Башқа жерге чалышыңар Жеке мындайды қарсаңыз. Мені тапқалы қойғыла. Жоқ, тоқтаңыз, сіз қырғызсыз. Еще раз. Нацист ты долбаный. Сейчас я подойду к вашей. Да пошел ты. Андай қылған болбайды. Хорошо знать кыргызский язык, потому что вы работаете, вы в Кыргызстане живете. Обслуживание должно быть кыргызским. Это ребенок, Нет, я вам обращаюсь, ладно. Если я буду сейчас знать кыргызский, Ага. я с тобой на кыргызском разговаривать не буду, понятно? Почему я не буду будете? разговаривать так, как я хочу. Кыргызский обслуживание должно быть здесь, в Кыргызстане. Как я с тобой буду разговаривать. Ты не имеешь права Еще меня заставлять. твари, кыргызы, это что за слова, это что за мораль? Ну а ты тоже как ты нацист? Ну, Ты нет. заставляешь людей Почему я на нацист? кыргызском разговаривать? Потому что Какое вы право имеете меня на... русский язык и Нет, смотрите, кыргызский язык нет, не смотрите, нравится хорошо. здесь. Нет. Так что не надо меня снимать. Нет, вы какое право имеете тварями назвать кыргызов? Ты, Твари не кыргызы. я не говорила твари. Вы говорили? Я мы на видео сказала, есть. что ты Нет, вы сказали, еще по дороге я снимал, вы Я сказали твари сказала, что кыргызы. ты такой. Вот что ты себя называешь таким, ты такой. Один Какой? единственный. Все кыргызы нормальные, разговаривают, даже которые не знают
Приходит и нормально разговаривает. Короче, я вас сниму, потом выкладываю, да? Все, конечно. Короче, ушундай баягы обслуживание жок кыргызский, вообще непонятно, ресторан экен. Студенттер орусча что-то. Жок, кыргыз мамлекет жашагандан кийин кыргызча Бишкекте бул жакчы, обязательно порядок дейчи. Ошону тартып атам. Мына өзү экен. Тартпоо кылабы. Кыргызды бул бар кыргыз мамлекет Бишкек да? Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.